бир акыркы суроогунда кыска эметине батыштан акча алат экен, Америка элчилигине барат экен деген сыяктуу. Мына 5-каналды, анын ичинде кээ бир журналисттерди, бизди иштегендерди баары эле Матраимовго сатылган деген нерсени айтып киришти. Эми каяктан чыккан сөз экен да биз билебиз, баягы Азаттыктын биринчи иликтөөсүнөн кийин. Кандай деп баалайсыңар, ушул маданиятка жатабы? Мен мындай да, мен илгери Салжан агай айтчу эле. Бу кыргыз журналистикасын, кыргыз гезиттерин окубай калдым депчи. Эмнеге десем, эмнеге окубайсыз десем, себеби ошолордун баарын чогултуп келгенде мен алардан акылдуу экенин билип алдым деп. Анын сыңарындай, азыр биздин журналистика баягы демократия деп көп айтпадым, демагогия ооп кетти да. Ошол жанагы жалаң, жанагы кутумдук теориясы деп коет го, конспирология. Ошо менен жашайт. Боол жериндечи. Бирөөнү өзүң калыс пикириңи айтып койсоң болду. Бу сатылган, бу минткен деп. Анан эми мындай да, Азаттыктын ашканасын сен экөөбүз жакшы билебиз да, э? Кандай адамдар иштейт, тигиндей мындай. Эми ал жашырганда эмне? Көрүп билип жүрбөдүкпү? Жана посудомойщик болуп жүргөндөр келип иштеп атты Азаттыкта. Чоң профессионал журналист. Самын саткандар келип иштеди. Бармен жетекчи болуп. Бармен болуп жүргөндөр иштеди. Биздин Азаттыкта жанагы швейцар уборщица болуп жүргөндөр деле кабар берип жүрбөдү. Ушундай да жалпы абал азыр биздин журналистика жалаң ушундай. Эми Азаттык ошондон четте калды. Булар периштелер деп айта албайсың. Алар деле ошондой ойлом менен, ошондой эмне менен жашаган балдар. Арасында жакшы балдар бар, жакшы кыздар бар. Бирок негизинен жалпы абалыбыз ушундай. Бул туура сөздү айтсаң баягы тууганга жакпайт дегендей бир формуласы да. Азыр коргонуш үчүн өзүн айымы моюнга алгандан айбыгып, ошондон коргонуш үчүн кайрасага Сатылдың дейт. Сатылдың деп анан андай мындай деген жарлыктар жабыштырып жугунду кое берет, анан кээ бирлерин эми ушуга теңелейми деп колуң шилтеп коесуң. Ошону алар жеңиш деп эсептейт. Муну эми дүйнөдө бардык жерде эле ушул этапты басып өткөн, бизде деле ушундай этаптарды басып атабыз. Мына 70 жыл тарыхында ушунчалык болгон эмес эч качан. Эч ким оозуна ала алчу эмес бир нерсени күмөн санап, жаман туура эмес кылып атат деп. Акыркы мезгилде мындай нерселер көбөйүп кетти. Мен мындай да ачыгын айтканда мындай, мен башында эле айттым элем. Азаттыктын баягы сен экөөбүз иштеп жүргөндөгү түзүлгөн имиджи менен эле келатат. Андан кийинки имиджден эчтеме деле калган жок чын. Ошол насия имидж менен келатат. Ой, Азаттык. Инерция. Биз эл айтпаганды биз айтабыз деп. Эл эбак билип койгон нерсени айтып атышат Азаттык. Ал кезде андай эмес эле да. Эл биле электи биринчи элге жеткирели деп аракет кылчубуз. Азыр элдин баары билип, көчөдөгү таксисттер өзгөчө талкуулап, жиликтеп чыккан жаңылыктарды анан кийин ушундай кылып деп берип атат.